Ачылыш аземинде Алтынбек Максутов Кыргызстан менен Азербайжан элинин маданий мамилелери динамикалуу жана позитивдик нукта өнүгүп жаткандыгын белгилеп, бул мамилелердин жандануусуна өлкө башчыларынын расмий сапарында жетишилген макулдашуулары экендигин баса белгиледи. Ар бир мамлекеттин жүзү ушул маданияты менен баалана турган, үрп адаттары, салттары, маданиятын көргөзө турган, жол сала турган бул эң биринчи маданият жана спорт болуп саналат. Маданий иш-чаранын алкагында Баку шаарындагы Низами кинотеатрында кыргыз киносунун күндөрү өтүп жатат. Анда тасмалар кыргыз тилинде көрсөтүлүп, Азербайжан тилинде субтитр менен коштолууда. Баку шаарынын тургундары үчүн Төлөмөш Океев атындагы Улуттук кыргыз фильм киностудиясыны тарабынан жаңы тартылган прокатка чыга элек режиссер Тынчтык Абдылкасымовдун РР 404 тасмасы, режиссер Руслан Акондун Бейиш эненин таманында тасмасы 23-24-25 апрель күндөрү акысыз көрсөтүлүүдө. Кино жумалыгына биздеги эң резонанс жараткан фильмдер, жаңы чыккан фильмдер да келди. Ал режиссерлор да келди. Департаменттин башы Акчыл Бекболотов да келди. Руслан Акун режиссер да келди. Бейиш эненин таманында деген фильмдин бул жакта бет ачары да болот. Анткени ал фильм ушул бардык түрк дүйнөсүнө тийиштүү мамлекеттердин бардыгынан өткөн сюжеттеринде кандай бири-бирине көмөк көрсөткөндүгү жөнүндө дагы фильм бар. Салтанаттуу иш-чара Гейдар Алиев атындагы Маданий борборунун чоң залында орун алды. Маданият күндөрүндө Улуттук Манас театрынын төкмө акындары Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын, ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын солисттери, Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестри, Нурдин Түгөлов атындагы Кыргыз мамлекеттик Акмарал би ансамбли, Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын өкүлдөрү, Мурас фольклордук этнографиялык ансамбли катышып, концерттик программа өзгөчө форматта өттү. Мындай маанилүү иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2022 жылдын 19-20 апрель күндөрү Азербайжан Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын жана Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын 5-жыйынынын жыйынтыгы менен жетишилген макулдашуулардын алкагында ишке ашууда. Жанара Эсенова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй, Азербайжан.